Hiç kimin balası urubasın, düşmanıma dele kalıbayım bunu gündü. Dep жатышат, ошол сиздерден жардам сурайм. Assalomu alaykum, Qirg'iz elim. Şu neverem 2020-yıldan beri oğruydu. Lekos orusu menen emi Indiyaga peresatka dep atışat, aga 50-60 bin dollar akça gerek eken. Aga bizdin nememiz alыбыз жетпейт, ошондуктан элдерге кайрылып суранамын. Ушу кызыма жакшы болуп кетишине сиздер деле себепкер болгула, жардам берип койгула. Азыр 15 bin dollar çoğuldu deşti balдар. Kança вакытта жасаш керек экен операцияны? Ушу айла болсо азыр деле чыгып кетсе болот дейт. Мүмкүн болушунча эртерээк, Эртерээк дейт. Не берем? Жалгыз улумун баласы, кызы, 3 баласы бар. Бул ортончусу ошо 3 жылдан бери лекос оорусу менен ооруп келет. Биздин кыргыз элибиз кайрымдуу, боорукер калк. Ошон үчүн бизге деле сырттан карабай жардам колуңарды сунуп коюшуңарды суранамын. Бул жака келгениңизге канча убакыт болду? Келгенибизге 5 ay болду. 5 aydan beri жылыш жок. Ушу күндөн күнгө күчөйүп атат дейт. Ошондуктан Индияга пересадка деди. 100 bin, 150 bin долларга чейин экен. Анан ошого биздин деле дарамат жок, колубузда жок. Ошондуктан кыргыз элиме кайрыламын. Бул жерге келген оорулар күн сайын жок деген 2-ден 3-тен келип атат. Ошолорду деле карап туруп, өзүмдүн балам эмес, ошолордун кайгысын деле тартам. Өлүмгө ырай көрбөйсүң. Биринен бири акылдуу, сулуу, 12 мүчөсү таза балдар. Кантип ушу ооруга кабылып калганына түшүнбөйм. Мындай оору жок эле башта, биздин бала кезден жок да ал. Аналгин менен ич өткөндүн эле дарысын билчү элек. Азыр бул жерде тилин келбеген дары-дармектердин түрлүү химияларын алып жатабыз. Биз эми өзүбүздүн сатып, колубузда бар мүлкүбүздү, ошо мал жандыктарды саттык, тууган уруктардан жардам болду, дагы эле жетишпей атат. Ошондуктан кыргыз элиме кайрылып жардам сурайм. Эми бир гана Кудайдан, анан элдерден үмүтүм. Акыркы үмүтүм ушу элдерден. Бар көрөлүчү деп аракет жасап атабыз, талпынып, бирок каражат оор болуп атат да. Тууган уруктар бергендерин жерге деле сарптап койдук. Жок, сырттан тамакташып жейсиң, кетип калат экен да. Ушу балам. Эл деле кайра-кайра бере берейин дебейт экен да. Эл деле бизге окшош эме, мейличем ооруп атат деп бергени берет, бербегени тетир карап кетет ушундай да. Ар биринин өзүнүн аз көйгөйлөрү. Ооба, азыр эми көрүп атасың. Мага окшогондор канча жүрөт. Ошону телефонду карабайын десем карайм, ил аймага кошулуп. Өзүмүкү аз келгенсип. Но балдарды көрсөң, 12-ге чыккан кыз өлдү. Ошо жалко да. Биз менен жатчы эле, анан менин кызым эси чыгып калбасын деп башка комнатага которулдук. Ошо түн эрте менен өлдү. Өзгөндөн же сузактык болот эле. Чоң, аны бирөө ооруйт дебейт, здоровый кыз болчу. Ушундай балам, эми кандай заманда калдык билбейм. Мындан кийин кандай балалуу болот, жаштар билбейм.